Самара Каримова мактанып болбой калды. Ырчы Самара Каримованын Инстаграмдагы катталуучуларынын саны 2 миллионго жетти. Бул тууралуу ырчы Инстаграм баракчасынан билдирди. Ура, ура, биз эми 2 миллион болдук. Жакшылыкты жар салсаң көбөйөт дейт. Сиздер менен биз 2 миллион болдук. Бул Кыргызстандагы алгачкы 2 миллион. Бул биздин ийгилик, бул биздин жеңиш. Буюрса мындан да көбөйөбүз. Менин сүйүктүү көрөрмандарым эң активдүү жана эң мыкты. Телефонум куттуктоолордон тына элек. Кубанычымды кубаттап, жакшы тилегин жөнөткөн бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Маалымат блогу Аргумент Чекит KG. Дарыкана деген сөздү туура жаза албаган ырчы Анжелика элге акыл үйрөттү. Дарыкана деген сөздү туура жаза албаган ырчы Анжелика Кайратова элге акыл үйрөттү. Ал буга чейин былтыр Кыргызстандын эгемендүүлүк алганына канча жыл болду деген суроого жооп бере албай, коомчулукта катуу сынга кабылган. Ал эми ырчы жазган постторунда бир нече каталарга жол берген. 3 жарандан вирус качып чыкты. 3 жарандан ооруканадан анализдерин 14 күндөн соң кайталап текшерсе терс чыкты. Жакшы жаңылык, баары айыгып кетсе экен. Чет мамлекеттен бир жума мурун келгендер эч кимге өзүңөр эле жолобой тургулачы. Айыл жергелеринде жүрөсүздөр билмексенге салып, постторду өтүп, алдап, атайлап киши өлтүрүүгө шектүү деп сиздерди кармаса дагы жарашат. Туура түшүнүп тесттен өтүп коюңуздар, сураныч. Түндө ишке чыгуу болбойт десе дагы 137 жаран кече кармалды. Үйдө болуңуздар, дарыканага, ооруканага, дүкөнгө чыгуу гана кагаз уруксаты менен дейт, деген билдирүү калтырды ырчы. Маалымат блогу Аргумент Чекит KG. Шахзоданын мурунку жолдошу продюсер Равшан Юлдашев каза болду. Кечээ 30 мартта ырчы Шахзоданын мурунку жолдошу, продюсер жана Тарона Рекордс үн жаздыруучу студиянын негиздөөчүсү Равшан Юлдашев 59 жашында каза болду. Бул тууралуу өзбек маалымат булактары жазып чыгышты. Маалымат болгондой, Равшан Юлдашевдин күтүүсүз өлүмүнө инфаркт себепкер болгон. Эске салсак, Равшан Юлдашев белгилүү ырчы жана актриса Лола Юлдашеванын атасы. Маалымат блогу Аргумент Чекит KG.